партия биригип, лидерлер өздөрү сүйлөштүк. Үч партиянын лидерлери сүйлөшүп, шаарыбызда эми оппозиция жок, шаарыбызды өнүгүзүшү бир муштум болойлу деп, ошого бек деп аталышын коюп, үч партия биригип, ошондо бек деп коюшуп, анан ошол жерден бир эле кандидат чыгарайын деп, Турдубек Орозбековичти чыгардык. Эми азыр депутаттардын немесин сунушуна бердик. Кудайым буюрса колдоо берсе, Турдубек Орозбекович шайланып калса туура болот. Sözünden aldım, ardınızlarda Жалал Абад шаардык кеңешинин 10-чу шақырылышындагы юбилейдик шақырылышынын депутаттары болушуңар менен баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Элдердин эмне талаптарды көтөргөн болсо, маселелерди көтөргөн болсо, ошол маселелер боюнча бардык иштерди алып барып, эл менен тыгыз мамиледе болуп, байланышта болуп, жана кызматта иш алып барып, аткаруу бийлиги менен ошолор менен бирге иш алып барып. Жумуш тууралуу айтып кетсеңиз, сиз жөнүндө жана көп маалыматтар жок экен. Бул жакта дагы азыр 37 депутат сиздин ишиңизде совет отурасында жардын иш тажрыйбаңыз кандай? Мен буга чейин өзүм жөн айтып турган болсом, мен буга чейин жеке ишкерлик менен Жалал Абад бетон заводун негиздеген, ошо 30дан ашык кызмат орундарын камсыз кылып, чет өлкөлөрдө иштеп